Автоунааны жакында алдым. Ээси чөт өлкөдө. Жакында келип мага өткөрүп берет. Ишеним кат менен эле айдап жүрөм. Айыппул салынабы? Сурооңуз түшүнүктүү. Айыппул салынбайт. Эгерде өзүңүз баягы жол эрежесин бузуп гана айып салынган учурларын кошпогондо, сиздин өзүңүзгө өткөрүп албай минип жүргөндүгүңүз бул эч кандай мыйзам бузуу болуп эсептелинбейт. Ошондуктан сизге айып салынбайт. Ал эми сизде эч кандай маселе жок. Эгерде өзүңүз сурооңузду айтып жатасыз, жакын арада машинанын өзүнүн ээси келип мага өткөрүп берет деп жатасыз. Өткөрүп алыңыз. Анткени ушундай баягы ооз-2 келишим менен сатып алган автоунаалардын арасында абдан көп чыр чатактар чыгат. Бир нече адамдарга сатып берген учурлар кездешет. Ошондуктан автоунаа алганда абдан кылдат карагыла. Жөн эле акчасын берип ооз-2 сатып албай, аны сатуу келишими менен өткөрүп алыш керек. Мыйзам боюнча автоунаа сатып алсаңыз, айтайлы кыймылдуу мүлктөрдү да, кыймылсыз мүлктөрдү да сатып алган учурда сөзсүз түрдө сатуу келишимин түзүп, аны мамлекеттик каттоодон өткөрүшүңүз керек. Кыймылдуу мүлктөр бул ошол автоунаалар, кыймылсыз мүлктөр бул кадастр мекемесинен катталат. Сатуу келишими мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн баштап сатуу келишими түзүлдү деп эсептелинип, сатып алган адамга менчик укугу берилет. Ошол учурдан баштап сиз мүлктүн ээси болуп эсептелинесиз.